саламатсыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ушо кечиңиздер менен ошентип 2025-жылды узатып, 2026 жылды тосуу алдында турабыз. Ар бир адам ошол жылды узатып жатканда эмне кылдым, эмне иш кылдым, эмне элиме эмне кызмат кылдым деп өзүнө өзү отчет берет эмеспи? Ал эми 2026-жылдагы кандай пландарды коюп жаткан, алдыда мыкты ойлорду ойлоп, 2026-жылы мына ушундай пландарды кылалык, иштерди ишке ашыралык деп турган биздин мекендештер көп. Ал эми мына ошол 2025-жылы 7-каналдагы таланттуу апалар телепрограммасы үчүн дагы жемиштүү жылдардан болду. Өлкөбүздөгү таланттуу апалардын башын бириктирип, республика боюнча бир катар маданий иш-чараларды өткөрдүк. Мына ушул биздин куттуу студияда таланттуу апаларыбыз өз өнөрлөрүн, өз таланттарын жалпы кыргыз элге, кыргыз журтчулугуна тартуулап келди. Ал эми бизди мына ушул жыл аягында дагы деле болсо сиздердин маанайды, сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрөлү деп бүгүн дагы кайрадан сиздер менен экрандан көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Ошондуктан бир саат бою биз менен бирге болуңуздар. Эми ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн дагы бизден студиядан орун алып, мына ушул жаңы жылдын астында бир барып, 7-каналдан өзүбүздүн талантты тартуулап жаңы репертуарларыбыз бар. Мына ушул чыгармаларды аткаралы деп атайын конок болуп келишкен биздин апаларыбыз бар. Булар кереметтүү кетмен төрөнүнөн келип отурушат. Токтогул Жергези Ничке Сай айылында түзүлгөн, эл артисти Туганбай Абдиевдин атынан алып жүргөн Туганбай ата кыздары, тобу биздин студиянын кадырлуу меймандары. Кош келиңиздер, апалар. Рахмат. Мына ушул кечте атайын алыскан ата артып, биздин студияда жалпы биздин көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартуулайлы деп келип отурасыздар. Жаңы жылдык маанай менен келгениңиздер көрүнүп турат. Жалтырактарды, жылтырактарды тагынып, апалар жашынака болуп келип отурасыздар. Кош келиңиздер дагы бир жолу. Ардактуу көрүүчүлөр, мына ушул Туганбай ата кыздар тобу мындан 10 жыл мурун түзүлгөн топ. Канчалаган маданий иш-чараларда, канчалаган концерттерде, канчалаган конкурс, фестивалдарда дагы өздөрүнүн ийгилик жаратып, алдыңкы орундарда алып жүрүшкөн. Мына ошол орундарды алып жүрүүгө өзүнүн көмөгүн кошуп, топтун башын бириктирип жүргөн эл агартуудун отличниги, мыкты таланттуу эжекебиз, апабыз десек болот. Бүсара Уездбаева топтун жетекчиси. Бүсара кош келиңиз. Рахмат. Жана ошондой эле эми бүгүн Кубаныч байкени дагы баарыбыз таанып калдык, билип калдык. Мына ушул апаларды ырдатып чордотом деп келген маданияттын мыкты кызматкери Рыспай Абдыкадыров атына төш белгинин эземи. Кубаныч байкенин төш белгилерин айтсам санап бите албайбыз. Ошондуктан бүгүн ушул апалардын көңүлүн көтөрүп, бүгүн атайын аккордеонун алып апаларды коштоп келген Кубаныч Эсеналиев. Бир кол чалып коелучу. Кубаныч байке мага 3 күн мурун чалган, мен барганда машинамды кайка токтотом деп. Кош келиңиздер, урматтуу апалар. Жаңы жылда жакшы маанай менен биздин көрүүчүлөргө бир жакшы жакшы баягыл чыгармаларды тартуулайт деген ойдомун. Ошондуктан эми алыстан ат тартып келгенден кийин жалпы биздин көрүүчүлөр менен амандашып, саламдашпасак болбойт. Бүсара келиңиз, сөз сизде. Саламатсыздарбы, бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөр жана биздин көрөрмандар. Ошону менен катары эле биздин кичи мекенибиздин Ничке Сай айылынын баардык жашоочуларына бизден салам. Биз дагы ушу жаңы жылдын астында кубаныч менен ушу бүгүн 7-каналдын телестудиясына жаркырап бир көрүнүп келели деген максатта келип калдык ушул жерге. Жакшы 25-жыл биз үчүн аябай жемиштүү жыл болду десек болот. Бардык иштерге катыштык, жакшы сыйлыктарды алдык. Ал тургай өзүбүздүн боордош алыскы өлкөлөргө чейин барып келдик. Биз эми мактанып кетерлик жагыбыз. Былтыркы жылы Ташкент жергесине барсак, быйылкы жылы өзүбүздүн балдарыбызга учурашып, ошолорго өнөрүбүздү тартуулап, өзүбүздүн ушундай жашыбыз улгайып калса дагы мындай жакшынакай өнөр менен ушундай жап-жаш боюнча жүрөбүз деген максатта барып, Москва шаарына барып учурашып, ал жерде жакшы ийгиликтерге жетиштик, элчиликтин грамоталарын, сыйлыктарын алып келдик. Андан сырткары биз айылда бардык иш-чарадан құр калбайбыз. Айыл өкмөтүндө, райондо кандай иш-чара болбосо, ошолордун бардыгына катышып жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз деп мактанып койсок болот. Жакшы, туура. Кылган ишти ушу теле аркылуу жалпы элге, анын ичинде биздин таланттуу апаларга айтып коюш керек. Себеп дегенде Москва жөнүндө дагы кененирээк сүйлөшөбүз. Анан айтып коет, туулган жердин топурагы алтында. Өзүңүздөрдүн ошол Телмен айылында жаңы жылга маанай кандай? Жаңы жылга даярдыктар кандай болот? Жаңы жылга элдин маанай кандай? Жаңы жылга маанай жакшы болду. Анын астында эле жогорку кеңешке депутаттарды шайлап, бир кубанып алдык. Өзүбүзгө
районубузга 1 эмес 2 депутат, 3 депутат шайлап алып, эми бардык жаңы жылдуу тосууда бардык адамдардын, бардык элдин, бардык мекемелердин көңүлдөрү куунак, жакшы ийгиликтер менен жакшы тосуп атабыз, жакшы ийгиликтер. Эң башкысы 25-жыл сиздерге ийгиликтүү, жемиштүү жылдардан болуптур. Анан баягы келгенде эле жүзүңүздөрдөн көрүп турам, кубанып, сүйүнүп, бүгүн бир жакшы чыгармаларды аткаралы деп келгениңиздер баягы сырттан келген адамдын жүзүнөн көрүнөт да. Сиздердин жүзүңүздөрдө ошентип жаркып, ажайып суп-суу болуп турасыздар. Келиңиздер эми адегенде бир жакшы чыгарма аткарып, биздин көрүүчүлөрдүн дагы көңүлүн көтөрүп алалы. Атайын бүгүн атайын жашайлы достор, жашайлы деген ошол Айбек Карымовдун сөзү оңуна таандык бир жакшы чыгарма бар экен. Ошол чыгарма менен баштап берели, апалар келиңиздер. Кол чабуулар болсун, жашайлы достор, жашайлы деген жагымдуу чыгарма болду. Дүрөйкан жай саламатсызбы? Кош келиңиз. Жашайлы достор, жашайлы деп калдыңыздар. Бардыңыздар эле бир курбалдаш, тең туш, дос окшойсуздар, подружка. Эң улуусу канчада топтун? Мен 72-де. 72-де. Сиз канчадасыз? Мен 71-ге чыгам. 71. Жап-жаш турбайсыз азыр. Дагы эми баягы айтып коюп 3 күнүн бир мажылды. Жакшы апалардын ушундай 70-ке чыкса дагы биздин апалар эл алдында өздөрүнүн өнөрүн тартуулап келет. Апаларыбыз элден чыккан элдик таланттар. Булар эч кандай билими жок, маданий болгону ушул эң сөзү, бала кездеги кыялы. Дүрөйкан сиз негизи канча жашыңыздан баштап ырдап жүрөсүз? Мен мектеп жашында ырдачымын. Анан кийин бирок эл алдында тармагында иштедим. Сода тармагында иштеп, анан пенсияга чыккандан кийин бош отуруп калганда эле чогулуп ырдап калдык да. Шап кошулуп Эл кеттиңиз. алдында бирок конкурстарда катышып жүргөм.
Бирок бала кезде кыялданчысыз беле, ырчы болуп калсам. Ойлочу эмесмин, ырчы болгондо ойлочу деле эмесмин. Бала кезде кандай кыялдар бар? Эмне болдуңуз элчилиги? Баягы айтып коет го, эркектерден сурасаң милиция болом деп, анан эме кыздардан сурасаң мугалим болом дейт го шарт элечи. Сиз бала кезде негизи кыялыңыз Мен да бала кезде эле мындай соода тармагына кызыкчымын. Соода тармагында иштеп, магазин иштегендерди аябай өзгөчө көрүштү ал убакта. Ал убакта ошондой эме Калаганын жеп. Магазинде иштеп, торговый техникум бүтүп эле келип, айылда иштеп калдым ошо менен. Магазинчи эле болуп жүрдүм. бизнесмен болгон турбайсызбы? Апалардын байгесі окшойсуз анда. Дүрөйканжы бүсөрөжө, Дүрөйканжы азыр убакта борбор шаарда. Борбордо анан тез эле көрүп калам, радиолордо, телелерде дап жүргөн. Кудай берип бир дейм азыр. Дүрөйкан эженин балдары чоңоюп калды, кыздары чоңоюп калды, анан пенсиясын алып, каалаган телевиденияга барып ырдап коет. Туура, Дүрөйкан жени. Өзүң айткандай каалоом эми аткарылат. Туура. Дүрөйкан жени мен көбүнчө ушул соцсеттерден, анысында ошо Facebook баракчасынан көрүп калам. Тигил жака баратабыз, тигил жакта съемка болуп атат, бул жакта ырдап атабыз деп. Эми азыр Кудай эми өмүр берсе, калган өмүрүңүздү ушул өзүңүздүн эс алууңузга, өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга, ден соолугуңузга арнаңыз. Анан бүгүн атайын Гүлкайыр деген бир жакшы чыгарманы алып келген экенсиз. Баарыңарга жаңы жылдын алдында жаңы жылыңар кут болсун. Айбале, келиңиз эми. Гүлкайыр деген чыгарманы Дүрөйкан Касымбекова эжекебиздин аткарышына кабыл алыңыздар. Oyloğun emes ekenin oşonlo seni tavandı. Oyloğun emes ekenin oşonlo sağadandı. Oşonlo sağadandı. Kestirdim ben canımdan soran yetabay. Yaşanan barkını kestirdim ben canımdan soran yetabay. Gül kayır kendine yetabay. Gezimde bükümün kayda getirdi. Gül kayır gülüm koşumun gülüm üstüm geçirgen. Gül kayar gülüm koşumun gülüm üstüm geçirgen. Gönül buldum getirgin. Gün kayar gülüm koşumun gülüm üstünü getirgin. Gönül buldum getirgin. Gülüm üstünü getirgin. Кол чабуулар болсун. Асанкалы Керимбаевдин Гүлкайыр деген чыгармасын биздин Дүрөйкан апабыз аткарып берди. Гүлкайырдай күлүп жайнап жүрө бериңиз. Барбагыңыз дейли. Манайлар жакшы болдулар. Гүлкайыр атаганда эле баарыңыздар ойлонуп эле отуруп калдыңыз. Ойлонуп турган. Негизинде эскирлар абдан жакшы, өзгөчө мына Конбайке билет. Апалардын баардыгы эскирларды айтат Конбайке. Ошол сонун ошол менен чоңоюшкан да убагында.
Бирок азыркы жаштар деле ушул эски ырларды жаңылап, жаңы шөкөттөп, жаңы аранжировка жасатып жакшы чыгарып атат. Ал эми апалардын катарында Айнура Ырсалиева деген эжекебиз бар. Кош келипсиз. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Айнура эжекем айтып калды. Мен өзүм жаш болсом дагы баатыр энемин. Ушул апалар канча балаңыз бар? 8 бала. 8 баланын баардыгын чоңойтуп үйлөнтүп жайлантыңызбы же күйөөгө тие тургандары, аял ала тургандары барбы? Экөө калды, калганы кетти. Калганын бүт өзүнүн турuna кондурдуңуз. Жакшы. Негизинде ушул 8 баланы багыш деле оңой эмес болуш керек. Эми баардыгын аймак кыласың да. Баланы багып, анан ырдап, баардыгына убакытты кантип таап атасыз? Убакыт табам, бүттү, чоңоюп кетти. Экөө деле мындай чоңоюп калган. Ырга да табам, башка жака да табам. Убакыт мени өзү таап атат да. Негизи ушул апалардын арасында мен эми Бүсөр эженин, Ширин эженин баягы WhatsApp'тарынан, баягы соцсеттерден көрүп калам да. Күндө эле тойдо жүрөсүңөр, ичип алып эле. Тойго да жетишебиз деп кой. Ширине жүрөсүздөр, анан ынтымагыңыздар барбы ошондой? Ынтымагыбыз бар. Аябай ынтымагыбыз бар. Анан кийин биздики чакан айыл болгонго жараша неме кылат да, тойлорго чакырат. Кыз uzatуу тойлорго, жентек тойлорго, ушундай тойлорго ырдап келебиз. Жакшы. Бүгүн Айнура эжекем эсиме ал кез түшкөндө дейт. Ким түшкөндө эсиңизге? Ушу апалар эсиме түшкөндө. Ырдап кой. Анан келиңиз ошол чарманы аткарып бериңиз. Kışlaktın çeti asaray, kızıka toybay caştıray, oynoçu elip çoğulu, ah çölünü çoluk taşlamay. Ah çölümük çoluk, ah çölümük çoluk taşlamay. Kuday bulgun cürümün, ağzını da oylap cürümün, özündü görsem özlüçün, görüp dur çocuğumun. Sırtına nayak bakçumun, sırındı eşke kaçımın, eşitken çoluk teginde, eşkeleri casçumun. Gündüm barı büktündüm, aytalamayıp ötmendey, emi da toram öşkürüm, esimi al kes düşkündüm. Esimi al kes
Болчолор болсун. Эсиме ал кез түшкөндө дегенче барыбыз ойлонуп калдык, шаңда отуралы апалар. Манайды көтөрүп отуралы. Мына сиздердин катарыңыздарда эң улуусу, сулуусу Ширин апабыз отурат. Ширин апа кош келиңиз. Мана жакшыбы? Эл агартуунун отличныйын алып, өмүрүңүз ошол агартуу тармагына арнап, азыркы убакта төрдүн көркү болуп, мына ошол апалар менен чогуу ырдап көңүлүңүздү көтөрүп жүрөсүз. Сиздин да жазып аткан ишиңизди мен айтпадым жана WhatsApp'тан көрүп турам депчи. Ошондой жакшы күндөрдө жүрө бериңиз. Анан эми сиз жөнүндө суразак, сөз бүтпөйт. Ошондуктан жалпы эле кыргыз элин бизди көрүп жаткан ошол таланттуу апаларды бир жаңы жыл менен куттуктаңыз, келиңиз. Урматтуу ак элечек таланттуу апалар, силерди жаңы жылыңар менен куттуктайм. Дайыма ушу өзүңөрдүн талантыңарды өчүрбөй, мындан ары да өнүктүрүп, чыгармачылык менен жакшы ийгиликтерге жетишкиле. Биздин таланттуу апалардын жасаган эмгегибиз каада салттарды, нарт мускаларды өзүбүздөн кийинки жаш муундарга калтырып, ошолорго кандайдыр тарбиялык мааниси тийгендей кылып, биз ошолорго жол көрсөткөн энелерден бололу. Дагы бир жолу баардыгыңарды ушу Тууганбай ата кыздары таланттуу апалар атынан куттуктап кетем. Айбали, мынакей сонун куттуктоо бир кол чаап болуп. Негизинде мына ушул 2025-жыл сиз үчүн кандай жыл болду? Топ эмес, өзүңүз үчүн, үй бүлөңүз үчүн. 2025-жылы аябай жакшы жыл болду, ийгиликтин жылы болду, үй бүлөм үчүн да жетишкендик жылдар болду. Көп жыл мен өзү айтып кетсем, биздин жетекчибиз белгилеп кетти, эң улуу балам Москвада эмгектенет. Ошо баламдын ушу апалар үчүн кошкон салымы, ушуларга чуркаган жардамы мен үчүн ушу быйылкы жылдын ийгилиги деп ойлойм. Жакшы чуркады, жакшы ушуларга чай концерт уюштуруп берди. Андан сырткардагы айылда деле балдар кыздарыбыз шаар ичинде эмгектенет, алардын да жетишкендиктери көп. Өзүмдү да айтып кетейин, мактанып өзүмдүн неберем бар Сапат деген эмени Күрөңкеевди бүткөн, азыр Арабаевди 3-курста, дагы ыр жагынан ушу конкурстардын алдыңкы орунда ээлеп, кече жакында Дори спортто дагы жакшы ийгиликтерге жетишти. Мен ушундай балдарымдын, неберелеримдин жетишкен ийгиликтери менен дайыма эне катары сыймыктанам. Жакшы, аккан арыктан соолот деп мынакей сиздин талантыңызды кичинекей неберелериңизге, балдарыңызга берген экен. Эми мына ошол таланттын артынан талант улап, аны колдоп туруңуздар, коштоп турса эле өзөт, өнөт. Андыктан эң башкысы колдоо керек, Сиздер үйдө бала чакаңыз колдоп турса, апа барып ырдап келиңиз, апа барып эфирге чыгыңыз деп турса, сиз деле кубанып, сүйүнүп келип ырдап турасыз, Ошондуктан эми ушундай жакшы күндөрүңүз көп болсун. Бүгүн бизге атайын Акча окум деген бир жакшы чыгарманы алып келген экенсиз. Ошол чыгарманы аткарып бериңиз, Рахмат.
чабалар болсун. Жанымда турсаң жарым саат, ошол күн мага майрамда деп биздин Ширин апабыздын жагымдуу чыгармасы болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер жаңы жылдын алдындагы жакшынакай бир таланттаплардын өнөрүнүн талантын көрүп жатасыздар. Алардын катарында Созул апабыз отурат. Созул апа, саламатсызбы? Созул апам созулуп эле отура эле турбайт жекеде. Маанайыңыз жакшы. 2025 жыл үчүн мына ушул Туганбай ата кыздары апалар тобу үчүн жакшы жыл болуптур. Анын эң башкысы Базар эле айтып кетип атышат. Ушу Москвада концерт койдук, Москвада Кремльде жүрдүк, ал жактагы кыргыз боордошторго концерт койдук. Сиз да бардыңызбы? Бардык. Кандай болду? Жакшы. Сизге эмне жакты барганда? Эмне группа менен Москваны көргөн жакшы, бардыгына катыштык. Жанагы эмеге барып гүл койдук. Кыскасы бардыгын кылып Москваны көрдүк. Ошонусу менен бизге кызыктуу болду. Буга чейин барган эмессиз Москвага? Барган. Бардыңыз беле? Барган бирок иштеп келген чанабылай. Гүл койгон эмесмин дебейсизби? Гүл койгон эмесмин. Концерт койгон эмессиз, Созул апа, бүгүн бизге замана деген чыгарманы аткарып келипсиз. Карт айтпайт, мен заманам карып баратабыз эми жашап туралды ошо атайын жаңы жылга байбичелерге арнап. Көңүлүн көтөрүп коеюн деп. Көңүлүн көтөрүп коеюн. Аябай эле кеттик эми. Эч убакта карыбаңыздар, эч убакта картайбайын, ырдап жүрөм деп бул жерде бизде Гүлзат эжекебиз отурат. Гүлзат эже, саламатсызбы? Агартуунун отличниги, Батыр эне, ушул апа топтор менен ушул топ уюшкандан баштап өзүңүздүн талантыңызды, өнөрүңүздү көрсөтүп турасыз. Анан эми мугалимдер өзгөчө бир жыл аяктап жатканда кийинки жылга план коет эмеспи? Кийинки жылда окуучуларга момундай сабактарды берейин, момундай методдорду көрсөтөйүн депчи. Анан ошол сыңар эле сиз мугалим катары эмдиги жаңырып келаткан 26-жылга кандай пландарды коюп атасыз? Эмне кылсам, картошка тексем, же болбосо жайлоого чыгып кетсемби деп. Биринчиден баягы неме эл аралык сөз деген жаңы жылыңар менен байбишелер баарыңар мына студиянын кызматкерлери силердин да жаңы жылыңар менен. Жаңы жыл баарыбыз үчүн ак жолто жыл болсун, Айтканыңыз келсин. ийгиликтер болсун дегенде. Эми улгайсак дагы ушул топту түзгөндөн кийин ушул топ ушу Туганбай атабыздын атын өчүрбөй, баягылар басылып калды, жок дедирбей дегендей. Ушундай жаңырларды жаттап, анан бир жакшы чараларга, иш чараларга катышып, 26-жылда дагы жакшы ийгиликтерге жетсек деп атабыз. Анан эми Топ менен. Топ менен да. Топ менен бирдикте. Анан эми кол өнөрчүлүк боюнча, жаштарга насаат көрсөтүү боюнча атайын программаларды түзүп, баланча учурунда баланчадай иш чара өткөрсөк, эгемендүүлүккө мынандай 8 мартка тигиндей деп пландаштырып атабыз. Ошолор ишке ашсын. Эң башкысы президентибиз апалардын пенсиясын көбөйтүп турса эле баардык иш-чараларга. Эң негизги ошол. Баардык иш-чараларга жетишесиздер. Эми келиңиз, бүгүн ырыңыздын текиз эле өзгөчө экен, сагынга дейт. Сагынга. Эми баягы жандоочу кийик аттырат дегендей,
Биз Токтогулдан дайыма келсек, мына ушул кубаныч музыкантыбыз бизди тосуп алып, ушинтип эргитип, ырдатып, ушинтип шаңга бөлөйт. Эми ушул баланын келинчеги Сагын деген келиниме Сагынга деген ырдырдап берип коеюн. Сагын жеңеге арналат экен да. Сагын келинибиз болот дейм. Жеңе угуп атсаңыз, көрүп атсаңыз, мына ошол Туганбай ата кыздарында сиз үчүн да бир ыр чыгарган экен, кабыл алыңыз. Жалпы биздин мына ушул берүүнү көрүп жаткан Сагын деген жеңелер болсо сүйүнүп кубанып калган болуш керек. Анын ичинде мына ушул биздин Кубаныч Эсеналиев бүгүнкү музыкантыбыз агайыбыздын келинчеги жеңебиз Сагын жеңе мүмкүн көрүп атса сүйүнүп калгандыр, мен жөнүндө деле бардыр. Ошол учурдан пайдаланып саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ошонун ичинде ошону менен бирге ушул Туганбай ата кыздары менен ушу шаарга келгенде ырдап калышат. Сиздер да ошо мага ишенич артып, атайын мага келип ушу менен чогуу ырдап атканыңыздарга кубанычтамын. Ишиңиздерге ийгилик болсун, үй бүлөңүздөрдө тынччылык болсун, деле жер жүзүндө тынччылык болсун. Жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ана сизге өзгөчө рахмат айтып коеюн. Мен
өмүрлүк жубайымдын сагындын атын атап туруп ошо карынап туруп ырдап бериңиз. Мен ырдабаган ырды дең. Жакшы. Бизде Гүлмира Буранбаева деген дагы бир мына ошол Туганбай ата кыздарынын таланттуу апабыз бар. Кош келиптирсиз. Маанайыңыз жакшыбы? Гүлмира эже, мына ошол жаңы жыл деп калабыз. Негизи мына мен өзүм ошол кичинекей бала кезде жаңы жыл жөнүндө ырларды көп угабыз дейм. Ал убакта телевизор деле жок, сиздердин убагыңыздарда да. Менин убагымда деле, мен деле эми кичинекей кезимде Каникей Эралиеванын, ошол эле Бек Борбиевдин, Майрамбек Осмоновдун кичинекей жаңы жыл деген ырларын угуп калчумун да. Анан ушунча апалардын арасынан бүгүнкү сиздин ырыңызды айтып турган ырыңыз жаңы жыл жөнүндө экен да. Кимдин ыры бул? Бул Каникей Эралиева. Каникей Эралиеванын. Негизи биздин жалпы мына ушул кыргыз элинин жүрөгүнө сиңип калган ыр Каникей Эралиеванын жаңы жыл деген чыгармасына. Бул ырсыз мен ойлойм жаңы жылды элестетүү кыйын да. Ырчыларыбыз, ошол эле апаларыбыз, мектептерде болобу, чоң бир эстрада ырчылар болобу, бардыгы ушул Каникей Эралиеванын сөзүнө жазылган жаңы жыл деген ырды ырдап чыгат. Анан негизи өзүңүздүн репертуарда кандай ырларды көбүрөөк ырдайсыз? Жаңы жылдан башка. Сүйүү жөнүндө жок, сүйүү жөнүндө, бала жөнүндө, анан эми биз эми улгайып калгандан кийин эне жөнүндө, бала жөнүндө ырларды ырдайбыз да. Неберем жөнүндө. Азыркы дагы ушул жаңы жыл келатат, Каникей Эралиеванын жаңы жыл тозол деген ырын ырдайын деп келдим. Анда сиз ырдап туруң, биз мындай кыңылдап бийлеп туралы, Анда эмесе ардактуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу кирип келген жаңы жылыңыздар менен сиздер үчүн Гүлмира эжекемдин аткарышында жаңы жыл деген чыгарманы кабыл алыңыздар. Шат менен жаңы жылды тозол дейт. Ар дайым мына ушул жаңы жылда эми буюрса ар ким үй бүлөсү менен, бала чакасы менен, алыстан келген тууган уругу менен тозот. Жаңы жылды кандай тоссоң, кийинки жылда ошондой болот деп атпайбы? Ошондуктан сиздер да жаңы жылда ушул эфирди кайра кайталап көрүп, жаңы жылды жакшы тозуңуздар. Ал эми Жапаркан апа отурат. Маанайыңыз жакшы апа. Кош келипсиз. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Ар дайым ушул Туганбай ата кыздардын катарын толуктап жүрөсүздөр. Бүгүн эми толук келбепсиздер, эки апабыз шарт
убактына байланыштуу келе албай калдык. Буюрса кийинки эфирлерде келет. Анан Жапаркан апабыз да бүгүн келип отурат. Маанайыңыз кандай? Сонун. Негизи жаңы жыл сиз үчүн эмне? Кандай майрам? Жаңы жыл биз үчүн абдан сонун. Илгерки тозгон, биз учурдагы тозгон жаңы жылды биз ар дайым эстейбиз. Эжемин жакшы ырын укканда, ушул укканда дайыма ошол жаңы жылды эстейбиз. Биз ошолор менен чоңойдук. Мен апалар айтмакчы, биз быйыл чоң жетишкендиктерди, ийгилигибиз ушул Москвага барган болду. Кайталап айтып кеткенге туура келип атат. Себеп дегенде мен аябай чоң эсимде кала турган нерсе Москвадагы. Балдар бизди ушул жерде аябай чоң сыйлап алышты да, абдан жакшы тосуп алышты. Ошол жердеги теплоходко түшкөнүбүз, ал жердеги жанагынтип өчпөс отко гүл койгонубуз мен үчүн эсимде калды. Ар дайым эстеп атабыз. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол Москвада бизди тосуп сыйлаган балдарыма ден соолук, иштеринде ийгилик, аман болушун каалайт элем. Жаңы жыл жакшы жылдардан болуп. Бул эми чыгармачылыкта мына ушундай экен, эл кыдырып, жер кыдырып, ушул таланттуу апаларга ырдап баштаганда негизи эле сиздер эми мен билгенден көп жерди кыдырдыңыздар, көп жерге фестивалдарга бардыңыздар, жана айтып атасыздар, Ташкентке бардык деп атасыздар. Бул ошол сиздердин ошол өнөрдүн артында бардык элди, жерди кыдырып атасыздар. Учурдан пайдаланып биз да ошол Москва шаарындагы ошол биздин апалардын, балдар, кыздарына ыраазычылык билдирели. Бейшенен таман алдында дейт. Ошол апалардын батасын алсаңыздар, апалардын жакшы тилегин уксаңыздар, сиздердин ичиңиздер алдыга жүрөт. Мынакей биздин студияга келип апаларыбыз улам-улам Москвага барганын база белгилеп, кубанч менен айтып атат. Кийинки жылы андан да жакшы жактарга барыңыздар. Жылы алдыбызда максатыбыз бар. Эми быйыл Кудай тилекке жеткирсе Түркияга барып келсек деген. Буйруза Түркияга барып келгенде да студияга кайра ушундай жадырап келиңиздер. Биз Түркияга барып келдик да. Анан Жапаркан апабыз бүгүн жөн келген жок. Атайын жаңы жылда жалпы биздин көрүүчүлөрдү куттуктайлы деп чыгармасын алып келди. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Мен ушул кыргыз элимдин жүрөгү болгон Бишкегим деген ырды аткарып берип койгон. Сонун чыгарма. Анда биз Бишкегимди аткарардан мулда эми сиз азыр Токтогулдан келдиңиз. Жалпы ушул биздин Борбор калаадагы жашоочулар бир куттуп өтүңүз жаңы жыл менен. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, баарыңыздарды жакындай келе жаткан жаңы жыл майрамыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жыл жакшылыктын, ден соолуктун, молчулуктун, токчулуктун өнүгүүнүн жылы болсун. Айбали, эң башкысы өлкөбүз тынч, жерибиз тынч, элибиз аман болсо, ар дайым биз ырдап жүрөбүз. Келиңиз эми Бишкектик жалпы биздин жердештерге, мекендештерге Бишкекти дагазалаган Бишкегим деген чыгарманы Гүлдесте катары кабыл алыңыздар.
Аябай жалпы бишкектиктердин бир көңүлүн көтөрө турган жакшы чыгарма болду. Бюстер эже, мен азыр ойлонуп отурам да, Кыргызстандын баардыгын кыдырдыңыздар, Ташкентке бардыңыздар, Россияга бардыңыздар, эмки жылы Туркияга кетип атасыздар, анан каяка барасыздар? Кытай жака бир өтүп келбейсиздерби? Америкага жакка. Эми баягы айткандай биздин оюбузга коюп, мындай алдыбызда максатыбыздын баардыгы орундала бере турган болсо, Америкага деле баргыбыз келет. Эми баардыгы Алланын эмесинде да буйругунда. Өзгөчө мына ошол Москвага барганда сиздер өзгөчө бир форма менен жүрдүңүздөр да, ал жакта кыргыздын оймо чиймеси, элечеги менен орустар ошол Москвадагы жүргөн калк кандай кабыл алат экен? Бизди өзүбүз кыргыз элинде жүргөндө билбейт экенбиз да. Мындайраак чыккандан кийин биз ал жерде форма кийип жүргөндө кыргыз формасынын баркын ошол жерден сездик да. Ушундай ушу орустар да келип, башка улуттар да келип, чуркап келип, сүрөткө түшүп, ушундай бизди сурап, каяктан келдиңер деп ушинткенде биз аябай кубандык. Биринчиден эң кубанычыбыз ушу кыргыздын улуттук кийиминин барктуулугун ошондо сездик. Ал жакта сиздер концерт эле койдуңуздарбы же кол өнөрчүлүктөрдү да көрсөтүп? Ал жакта концерт койдук. Концерт койдук. Жакшы, ал жакта чай концерт койдук. Концерт аябай жакшы өттү. Канча адам келди? Концертибизге 100 билетибизди 2000ден саттык. 100 адам келди. 100 000 түшүрдүк өзүбүзгө чай концерт немеден сырткары. Акчанын астында эле калдык. Андан кийин ушу урматтап сыйлап жөнөткөн балдарыбыздын эмеси менен жыргап, анан кийин жер көрүп кетели деп баратканда самолет менен келатканда поезд менен баса бердик. Туура. Эми анча баргандан кийин чындыгында самолет менен бар эле кайра самолет менен база бергенде болбойт. Келатканда дагы жолду көрүп, кызыгып тура калгансыздар. Анан экинчи кубанычыбыз ушу бизди элчиликтен ушу көңүл бөлүп, бизге ушу ырасчылык кат тапшырып, кичинекей өздөрүнүн болгон белектерин тапшырып неметкенде ушундай кубанычка баттык. Эсте калган күндөрүбүз ошол болду, аябай дегендей. Ушундай кубанычка батып, аябай өзүбүз көп энергия алып, көп күнгө чейин жашап жүрдүк. Жакшы. Биз учурдан пайдаланып мына ошол таланттаплардын баардыгы көрөт. Биздин ошол 7 каналдан, 7 каналынын YouTube, Facebook баракчаларынан мынакей биздин Туганбай ата кыздары Москва шаарына барып, өздөрүнүн чыгармачылык жеке концертин коюп беришти. Сиздер дагы барып ошол жака балдарыңыздар, кыздарыңыздар бар. Бардыгын азыр ошол жакта балдар, кыздар эмгектенет, Сиздер дагы барып ошол жакта концерт койсоңуздар болот экен. Анча-мынча билбегендер болсо, мына ошол Туганбай ата кыздардан сурап, кандай кылып барса болот экен, кайер жерге койсо болот экен деп. Эми чындыгында Москваны өз өмүрү көрбөгөн кишилер билбейт да. Барбагандан кийин, көрбөгөндөн кийин, Эми биз өзү эч кыйналган жокпуз да. Неме барганда бизди концерт кое турган жерибиз даяр болду. Эч ким менен сүйлөшкөн жокпуз. Жатаканабыз даяр болду. Барганда жөн эле бир конокко баргандай болуп эле бир формаларды көтөрүп барылыр да койдуңуздар. Ооба, ошондой болду. Анан ушундан пайдаланып эң негизги ушу бизди тосуп алган, ушу бизге бардык шартты түзүп берген Кубангаш энеженин уулу. Анан кийин өзүбүздүн кыздарыбызга, өзүбүздүн ичке сайдын кыздарына ошол жерде балдардын бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Өмүрлөрү узун болсун, иштери ийгиликтүү болуп, тапкан ташыганы берекесин берсин. Рахмат. Эми ырдап бериңиз, эми келиңиз. Кайсы чыгарма? Мен эми ушу өзүмдүн жашыма ылайык, анын үстүнө кыргыз эли күүсүз, ырсыз жашабайт, ошон үчүн кыргыз күүсү деген чыгарма. Аябай кеттик андымызда кыргыз күүсү чыгармасы.
Кол чабалар болсун. Мына ушундай кыргыз күзү өмүрүмдүн жыргалы, өмүрүмдүн ырлары деп ар дайым мына ушул кыргыз элleri, кыргыз ырларын даңазалап келген биздин апалар. Өзгөчө мына ушул апалар топтору түзүлгөндөн баштап 10 жылдан ашып калды. Апалар топтору түзүлгөндөн баштап эле ушул элдик ырларды, эски бир ырларды эске салып келесиздер. Жана Кубан байке деле айтып атпадыбы, мен билбеген ырларды каяктан ырды боласыңар депчи. Ошондой бекен? Ошондой экен, мен могураке азыр ырдады го. Ушул ырдалган эки хорун укпоп турмун. Ушул жерден угуп эле анан ойноп бердим да. Дароо эле. Эми сиздей баягы профессионал деп коелу, музыканттарга эми ал баягы көйгөй деле жаратпайт болуш керек, дароо эле ойноп кетет болушуңуз керек. Ошо бир уккандан кийин анан ээрчип эми деле кайра мен самарсайтын ойной албайм. Апаларыбыз кийинки күндөрү мына ушундай биринин бирин ырларын кайталабай, жаңы репертуарлар даярдашып, изденишип атат. Буга да сүйүнсөк болот. Мурда 18 жаш, ал Бишкектин кештери деген ырларды күндө эле апалар кайталай берчү да. Курбулар деп элечи. Анан азыркы убакта апалар ошондон сүйүнөбүз. Эфирди көрүшөт. Булар кандай ырдап атат, биз кандай ырдасак, булар кандай кийинип чыкты, кандай форма тиктирсек дешип, күндөн күнгө апаларда жылыш бар десек болот, Анан эми убакыт деген учкан куш экен, дагы деле мен сиздер менен көбүрөөк сүйлөшүп отурайын деген ойдо болчумун, бирок убактыбыз жетип калды. Ошондуктан азыр бүс эрежеске эркин микрофон берели, анан бир жакшы хор менен жыйынтыктайлы. Урматтуу кыргыз элим, бизди көрүп жаткан бүт көрүүчүлөр, ошонун ичинде бизди ушундай кубанычка бөлөп, ар дайым жаркыратып телеге алып чыгып жүргөн бардык телеканалдын кызматкерлерине бардыгына ырайчылык билдирип кетебиз. Ошону менен кошо эле бардык кыргыз элин кирип келаткан жаңы жыл менен куттуктайбыз. Жаңы жылда жакшылыктар, ийгиликтер кошо келсин, ак жолтой, кирешелүү, жакшы жылдардан болсун, эли журтубузда тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Мындан дагы өлкөбүз өнүп өсүп, эң жакшы өлкөдө жашаган адамдардан бололу. Бардыгына жаңы жылдык маанай болсун. Ар бир үйдө жаркыраган жаңы жыл кирип келе берсин. Рахмат, Туганбай ата кыздар, силерге да кирип келе жаткан жаңы жыл жакшы жылдардан болсун. Ийгиликтерге жеттиңиздер, тилеген ой максаттарга жеттиңиздер. Эң башкысы ден соолугуңуздар бекем, өмүрүңүздөр узун болсун. Эми ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизге келген, студияга келген Туганбай ата кыздар болду. Туганбай ата кыздардын буйруза 2026 жылда жакшы ийгиликтер менен, жакшы ырлар менен, жакшы формалар менен студиябыздан күтөбүз. Ал эми сиздер менен коштошпойбуз. Алдыда дагы бир чыгарма чыгарылышыбыз бар. Андан кийин 2025 жыл менен коштошобуз. Кийинки жылдагы сиздерди экрандан, эфирден чыдамсыздык менен күтөбүз. Эми бүгүнкү бир эфирди жакшы маанайда, жакшы чыгарма менен жыйынтыктайлы, келиңиздер. Рахмат. Кошулгандай омондун ыргагына, кошулалы жашоонун жыргалына, колубуз бир келген бул өмүрдө. Кайгырбастан бул жашоого жыргагына, кайгырбастан бул жашоого, кайгырбастан бул жашоого жыргагына. Жаман ойду эч качан түн өтпөйдү, жашообузду ыр менен сүрөттөйдү. Жакшылыкка дегенең койсо, жан дүйнөгө жактырган күрөспөйдү. Жан дүйнөгө жактырган, жан дүйнөгө жактырган күрөспөйдү. Көңүлсүзбүн акудай жанашалы, көңүлдөрдү кусалы карашалы. Келгиле бардыгы, эске түштүн аргиндин бала чагы. Эске түштүн аргиндин, эске түштүн аргиндин бала чагы. Жаман ойду эч качан түн өтпөйдү, жашообузду менен сүрөттөйдү. Жакшылыкка келген койсо, жан дүйнөгө жактырган күрөспөйдү. Жан дүйнөгө жактырган, жан дүйнөгө жактырган күрөспөйдү. Өмүрүң көңүлдү сүйгөн жери
көңіл қымбат өмірді сүйгендерге жашының көргенөзі қызматтылы өтөлі қырғыз елге қызматтылы өтөлі қырғыз елге жаман ойды ешқашан түнөтпөйлү жашообузду менен сүрөтпөйлү жакшылыкка бейилде келен койсо жан дүйнөгө жактырган күрөшпөйбү жан дүйнөгө жактырган күрөшпөйбү жаман ойду эчкачан түнөтпөйлү жашообузду менен сүрөтпөйлү жакшылыкка бейилде келен койсо жан дүйнөгө жактырган күрөшпөйбү жан дүйнөгө жактырган күрөшпөйбү жан дүйнөгө жактырган күрөшпөйбү жан дүйнөгө